тергөө мезгилинде Асановдон жана ошонун адамдары болуп чыгыптыр. Эми ошол сот мезгилинде бүт такталып аныкка чыгат да ошол. Сиз арыз жазгансызбы беки ошондо арыз жазуучусузбу буяка? Потерпевший. Сиздер берип коюңуздарбы бул интервью? Давайте мен башка жерде берем. Бул жерде эмес. Кааласаңар сыртка чыгып берем. Хорошо, сыртка чыгып берем. Эч кимден коркпойм. Сизден сиз кимсиз? Siz emnege yanınca bir oturan benim barınayım olan. Эмне кылып атам? Emnege 10 жыл мурун эмне азыр эстедиңизби? Келишимизде чыгып берип коесузбу да? Кыскача сүйлөп Мен чакырган үчүн каршы отурам. Болбосо керек жок мага бул. Мыйзам болот, бар мыйзам негизинде. Мыйзам. Мен Бир суроо. азыр бүтсүн чыгып чыккандан кийин беребиз. Азыр сот келгиче убакыт бар да. Жок, сотко катышайлы, козголуу менен көрөлүк. Жок, сиздин деме арыз жазганыңыз боюнча, кайрылганыңыз боюнча эметпейли, айтып койбойсузбу кишине кыскача коюп. Мен соттон кийин берем. Арыз жазган баарыңар билесиңер да. Баарыңар билесиңер. Onu эмне комментарий эмне кылып кыласыңар? Комментарий керек да. Жок. Комментарий да азыр мындай, урматтуу катышуулар. Тынч отуруп берипсиз. Мындай да, биз Кошанов көздүн эч кандай тирешибиз жок. Мен аласа белесем жок. Бул киши менен мындай турмушумда мындай неме болгон жок. Бирок тилекке каршы мындай, мага каршы какой-то бир мындай тымыздын иштери аябай көп болуп тур да. Мен ошол арыз жазып атканда бул Курсан Сатташтын тиешеси бар экенин билген жокмун. Силер үчүн маалымат болсун. Арызды кайра алсаңыз болобу анда? Жок, мындай да. Эми мени уккула. Бул жерде арыз мен неме Кадырбаковна шек келтирген. Мени аябай оор кылмышта күнөөлөгөн. Тажикстан мындай да, Аны жаңырда илгери жазганда. Сонга чейин эле жаңырда жазып чыкпады илгери. Эми мындай да. Ар бир нерсе кылмыш такталып, сотто далилдениш керек да. Туурабы? Мо кайсы элди айтып атасыз? Facebook, интернет, бул бардыгы мындай ушак гана. Сиздер ушак айтпайсыз, элдин баары ушак айтат. Эже отпусаңыз. Ну, эгер мындай да, эгер ушул нерсе тастыкталса, бул мурда эле тастыкталат. Эмнеге сиз жумуштан алып койду анда, эгер баары ушак болсо? Мен арыз жазып чыктым. Бекерден жазган жоксуз. Onu эми сиз билбейсиз да. Мен өзүм үчүн билем. Кылмыш болсо, сот таласында чечилиш керек. Кылмыш болсо. А кылмыш жок, ушак боюнча эле кала берет. Ушак боюнча Мен немеден сүйлөшөлү. Эми эжелер, мен сиздер менен айтышканга немем жок, чын айтсам. Сиздер эмне десеңиздер мейли. Мага баарыбир. Потому что мен ушунча сөз уктум мына Facebook башка жерлерде чын айтканда уяты жок экен да ошол адамдар. Уяты жок. Мына кылайлык, сот боло берсин. Сот кандай жыйынтык чыгарса, ошол менен Айтсаңыз, Тажикстанда жетекчиликке айтпай, Тажикстанда болгон деген бир маалыматтар кандай? ал Түшүнүк катыңызда жазган боюнча. бардыгы мына түшүнүк катына массалык маалымат каражаттарына чыккан, массалык маалымат каражаттан чыккан, анын баарына окуп чыктыңар. Ал боюнча кызматтуу үйлүктө жүргөн. Башкача айтканда, бул мындай ити жыгына чейин териштирилген маселе. Бардыңар билесиңер. Эгер ошол түшүнүк катта, ошол иште кандайдыр бир кылмыштын курамдары болгондо мурда эле бул козголуп каралмакчы. Туурабы? Ошол жок болгондуктан тийиштүү атайын кызматтар өзүнүн илтөөсүн жүргүзгөн ошол мезгилде бүт баарын кылган. Бирок эчтеке мындай далил жок болгондуктан бүт териштирүү жыйынтыкталган. Анын калганы бул эми мына эжем айткандай Facebook'ta неме түшүнүк каттарга чейин барып чыккан, туурабы? Анын комментарий эмне кереги бар? Баткендиктерди кантесиз? Эже, давайте мындай кылайлык. Баткенге чогуу барайлык.
Баткен бары чоң болбай эле жактан да айтып атышат го элдер. Жок, бул жакта Баткен өткөндө телевизордо сүйлөп өтүңүзбү? Баткен эли акчага жалданып пикетке чыкты деп. Баткен эли деген жери жок. Ошол пикетке чыкты дедиңиз го телевизордо. Да. Ошол тууралуу Көрүп сураңыз. турдуңузбу деп элдин баары акча. Эми мана сиз айткандай, сиз айтып Ал атпайсызбы? эл Элдин эл баары үчүн күйүп атыр да. Турсаңар мен жооп берейин. Эл сиз айтыпсыз, эл айтып атат. Ол жерде да эл айтып атат, акчага чыккан деп. А сиз деген в любом случае вы против народа, вы же не можете безответственно заявлять, элдер акчага чыкты деп. Вы же на службе. Андан кийин бир топ Баткендин өкүлдөрү, Баткенден, Лейлектен, Каламжайдан сыяктан чыгып туруп бара айтышты. Ошол акчага чыккан деп ошол. Оозуңуздан чыгып кетти. Эми сиз аны жууп кетире албайсыз. Мейли. Ошо архивде калды. Мейли. Сиз айтсаңыз кайра ала албайсыз. Эми мындай, давайте мен сиздер менен урушкан Сөздүк кул болуп калды. сот качайлык. Сот кандай болсо, Сиз бос чиновник болуп ошол сөздү айттыңыз да. Акчага чыкты дедиңиз. мен сиздер менен урушканга келген жокмун. Сиздер соттолуңуздар, все. Болду, калган маселе.